Assalamu алейкум. Менин суроом жалгыз калганда басырык баса берет. Жуунуп таза жүрөм. Күйөөм жокто басырык басып көзмө бир эркек көрүнөт. Күйөөмүн кийимдерин кийип алган болот. Мага жөн эле көрүнүп жүрө берет. Мен ойгоно албай, калима келтирип жата берем. Кыйналып эмне кылсам болот. Күйөөм менен урушуп кээде эки бөлөк жатабыз. Ошондо төшөгүмдүн ылдыйында басып жүргөн болот дейт. Эми чындыгында басырык баскан бул басырыктагы ошол жиндердин бир түрү болуп эсептелинет. Кандай болгон күндө дагы эң биринчи биз таза жүрүшүбүз керек болот. Дайыма дарат менен, зикир менен 5 убакыт намаз, намаздан кийинки зикир, андан кийин эрте менен баамдаттан күн чыкканга чейин, асырдан күн батканга чейин зикирлер бар. Мына ошол зикирлерди дайыма айтып жүргөн болсок, бул нерселердин баарынан кутулабыз, Кудай буйрса. Эң негизгиси таза жүрүшүбүз керек. Кийимибиз таза болгону менен намазыбыз жок болбосо, анын дагы таасири болбой калат. Ошондон эң биринчи биз намазга бекем болушубуз керек. Андан дайыма зикир кылып, дуа менен